Урматтуу ага, сизге суроом бар эле. Азыр жогоруда министр айтып кетти, ушул элчилердин бизге келип депутаттарга маалымат берүүсү бул практикада болчу деп. Сиздин оюңуз кандай? 22 жыл бүтүп, январь, февраль мына мартка кетип атат. 22 жыл боюнча бир дагы элчиден маалымат уга элекпиз. Менин оюм Шайлоо Карабековичтүз. Жогоруда министр өзү айткандай, графикти администрация менен макулдашылгандан кийин, андан кийин беребиз деди. Ошол графикке ылайык уга беребиз. Эч кандай кыйынчылык жок. Уга беребиз дегенде 22 жыл бүтпөдүбү? 22 боюнча угуп койбой элекпиз. 22 жыл боюнча мына эмне үчүн декабрь айында уюштурган эмессиңер? Мына элчилер келип бизге маалыматтарды берип койсун деп. Алар кимге маалымат берет өзү? Маалыматты министрликке өздөрүнө берет. Министрлик өздөрү менен иштеп атканы белгилүү да. Эл өкүлдөрүнө берсе ашыкчалык кылбайт эле го дейм. Ошол сиздин сунушуңузду эске алып, Шайлоо Карабекович, бүгүн Тышкы иштер министрлигин чакырып маалыматты угуп атабыз. Элчилер жөнүндө дейм. Тышкы иштер министрлигинде сөз жок. Азыр кесиптештерибиз туура айтты. Мына биздин Кыргызстанда министрликтерден 3-4 болсо биздин мындай сыймыктанган, ошолордун бири десек болот да бул министрди. Министрликте сөз жок, элчиликтерде болуп атат. Ошону сизден сураныч, графикке киргизип берсеңиз. Экинчиси, Жээнбек Молдоканович. Мына элчилик боюнча Россия Федерациясына биз токтолуп атабыз. Эми көптөгөн адамдар бул жерде жатат. Мен өзүмдүн сөзүм убактысында мына 30 секунд кетсе керек угуп коюңуз. Бирок көптөгөн, ошонун ичинен мына Нокендик эжекен, Нокендик баласы жөнүндө ыйлап атат. Эгер маалымат керек болсо, мага 20 бет жазыптыр, сизге берем. Болсо жөнөтсөңүз алып келсин. Акча алып жейт. Балдарды кыйнайт, мага ошон канча энелер бардыр. Билбейт алар, билбестен баласы айта албайт азыр ал жакта болсо коркушат балдар. Менин балам дагы апа козгобоң, мен ушуну козгоймун, Кыргызстанга барамын десем балам апа мен түрмөнүн ичиндемин, мен апа суранам сизден ошо Улан Кошматов тууралуу сүйлөбөй туруң апа деп. Балам эмнеге безилдеген билбеймин мен. Менин балам Улан Кошматов тууралуу сүйлөбөй туруң апа, Улан Кошматов тууралуу сүйлөбөң, мен мунун ичиндемин апа деп. Дагы мага жыл кошулат деп балам безилдеп жүрөт эле, безилдеп ыйлайт эле. Кыскасы, Кыргызстандан барган балдарды ал жакта тоношот экен, башка болот экен, ушулар боюнча Тышкы иштер министрлиги элчилик иш алып барса. Анан кече күнү мына Чыңгыз Азаматович төрагалык учурунда дагы биз комитеттин бир нече чечимдерин чыгарып жатып, 1 жыл мурун ушул Россиядагы элчиликке штаттарды бөлүп бергенбиз. 6 штат бергенбиз. Россиянын консулу айтып атат, Россиянын Москвада элчибиз айтып атат, биз беседа кылып, сүйлөшүп, алардын кесипкөйлүгүн карап жөнөткөндөрдү Тышкы иштер министринин орун басарлары четке кагып атат, ал жерде отуруп алып деп. Анда биздин ал жака жөнөткөнүгүбүз эмне болот депчи. Сиз бая жакшы сөз айтып кеттиңиз да. Биз мамлекетте бүт министрлерди алмаштырып атат журт башчылары. Бирок министрлерге суу куя турган, министрди жарга түртө турган ошол зам министрлер, ошол жердеги бөлүмдүн башчылары 20 жылдан бери бир орунда отуруп интрига жасагандар бар да. Тазалабайсыздар ошолорду. Сиздин ошого духуңуз, күчүңүз, кесипкөйлүгүңүз жетеби? Ушул Тышкы иштер министрлигин жаркыратып, кесипкөй адамдарды алып келгенге. Мүмкүн болушунча азыр аны ошону тартипке келтирип атабыз. Ошон үчүн жанагындай Улан Болотбекович айтып атпайбы, ичиңерде. Жок, туура ошол суроо бекер чыкпайт да. Ичиңерде ошондой чыгып атат да. Ошон үчүн биз аларды акырын тартипке келтирип, тазалаш үчүн тазалап кетиришин кетирип, анан ишке келтирип атабыз. Анан кийин сиз айтканда жанагы дополнительный штат боюнча азыр мен ошо өзүм айткан болчумун, только юристтерди алгыла, анткени иштегенге жеңилдик болсун деп. Анткени алар биздин граждандарга жардам берет, экинчиден болсо жана юридический жардам көрсөтөт да, биздин жанагы кабыл кылган граждан. Юрист аласызбы, экономист аласызбы, катардагы документ ала турган аласызбы, элчинин, консулдун сеткасынан өтүп келгенден кийин бул жердеги адистериңиз ал жерде кам болуп албаш керек да. Анда алардын ал жерде отуруп тандаганы бир тыйын болуп калып атпайбы? Алар биз өткөргөндүн баарын четке кагып, эмне өзүңөрдөн жөнөтөйүн деп отурасыңарбы анда? Жок, бизге караңыздар. Бизден барганда анда биз тем более 1 жылдан бери ошол 6 штатты берем деп 1 жыл өттү. Кийинкиси мына Тажикстан боюнча айтып кетти. Ким азыр Тажикстандагы элчибиз биздин? Абдулдаев Ирлан Бекешевич
мурунку экс министр тышкы иштер. Эми кесипкөй адамдар барды десек болот, Ооба. Өзбекстандагы элчибиз Ал Муса Мураталиевич Муса. ошол көп элчилерибизди жакындан таанып атабыз. Чакырып берсеңиз, таанышып, суроолорубуз бар, берип алат элек. Макул. Ишмердиев. Аракет кылабыз. Чоң рахмат.